Zikirдин түрлөрү болот экен да. Бисмиллахиррахманиррахим. Зикирдин түрлөрү болот экен. Демек бул тасаввуф биздин сабагыбыз негизги бул сопучулук жолундагы, тарикат жолундагы негизги рүкүн, негизги амалдардын бирөөсү бул Алланы зикир кылуу болуп эсептелет. Намаз дагы бул Алланы зикир кылуу. Орозо дагы, шариатта кайсы ибадат болбосун, мейли ажылык болобу, бүт бардыгы бул Алланы зикир кылуудан келип чыгат да. Демек Алланы зикир кылуу бардык ибадаттардын энеси. Куранда Я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран касира деп айткан, буга жер көп айтканбыз. Эй имандуулар, Алланы көп зикир кылгыла деген экен. Демек көп дегенде Алла Таала. Бул көп дегенде бул 5000 көп эмес, же 100 000 көп эмес да. Демек ушунчалык деңгээлде Алланы көп зикир кылуубузду, канчалык колуңдан зикир кыла алсаң, бул шариятыбызда ошол нерсени талап кылып атат. Анан зикирдин түрү болот экен шариатта, Куранда да, пайгамбардын жашоосунда, сахабалардын жашоосунда ошол нерсе алынган. Зикир бөлүнөт экен. Зикир кээде жекече кылына турган зикирлер бар. Анан көпчүлүк менен биргеликте кылына турган зикирлер бар. Буга толгон токой, ондогон, жүздөгөн хадистер, Куранда аяттар айтылат. Анан дагы зикирдин келип туруп бир убакытка байланган зикирлердин түрлөрү болот экен. Же болбосо бир убакытка байланбаган жөн эле зикирлер. Мисалы үчүн daaratка кирип бараткандагы зикир, daaratканадан чыккандагы зикир, уктаарда айта турган зикир, уктап тургандан кийин айта турган зикир, тамак жээрде айта турган зикир, тамак жеп бүткөндөн кийин айта турган зикир, daarаттын башында айта турган зикир, daarat бүткөндөн кийин айта турган зикир. Мисалы, daarаттын башында бисмиллахиррахманиррахим деп daarатты башташ сүннөт биздин мазхабта. Бисмиллахны айтпай эле daarat алса эмне болот десе, daarat алса daarat эсепте болот, бирок соого кем болот. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, кимде-ким daarat алганда бисмиллахны айтып туруп daarat алып баштаса, анда бүт денесин жуугандай, бүт денеси ошондой бир нур болот дейт да. Ал эми кимде-ким бисмиллахны айтпай эле daarat алып баштаса, ошол жууган жерлери эле нур болот деген пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын хадистери бар экен. Демек ушундан келет дагы зикир бөлүнөт. Зикир жекече кылына турган зикирлер бар ар бир адам. Анан көпчүлүк жамаат менен биригип алып туруп кыла турган зикирлер бар. Мисалы үчүн намаздан кийинки айтылып аткан тасбихаттар бул жамаат менен кылына турган зикирдин бир түрүнө кирет. Ошол эле кезде зикирдин ошондой түрү бар. Мисалы жанагынтип үйлөнгөндө окула турган зикир, жада калса ошо алакага барганда айтыла турган зикирдин түрлөрү бар. Анан бир убакытта. Мисалы үчүн кээ бир зикирлер бар, только намаз окуп бүткөндөн кийин гана айтыла турган зикирлер бар да. Мисалы үчүн намаз окуп бүткөндөн кийин аятал курсини окуйбуз, фалак, насты окуйбуз, ихласты окуйбуз. Анан кийин келип туруп субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбарды 30 жолдан 34 жолдан айтып чыгабыз. Бунун баары ошол намаздан кийинки кылына турган зикирлердин түрлөрү болду. Демек, кимде-ким Алланы зикир кылса, ал адам бактылуу адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, Алланы зикир кылган жүрөк бул тирүү, Алланы зикир кылбаган бул өлүк деген сыяктуу маанидеги хадистерде айткан. Эмнеге дегенде, чындап эле шариатта гафлат деген түшүнүк бар экен. Гафлат дегенде Кудайды вообще үч уктаса түшүнө кирбей, Кудайсыз жашап калган жашоо бул гафлет жашоо болот. Андан кийин адам баласы экинчи этапка өтөт. Бул якза деп коет. Якза дегенде ушу ойгонот. Ойгонот дагы ошо бул адамдын зикири жана гафлетте жүргөн адам үч уктаса Кудай менен иши жок, жөн эле жашап, жумушка чыгып, барып келип, ичип жеп, бала чакасы менен тияка барып сайрандап, бияка барып сайрандап, Кудайы жок өткөн жашоо бул гафлетте өткөн жашоо болот экен. Бул жаман. Кудай таалам өзү мындайдан сактасын. Азыр алхамдулилла бизде көпчүлүк эл мындай Кудайды түшүнүп, жок дегенде келимени түшүнүп, эртең менен кечинде субханаллахны айтып, ла илаха иллаллахты айтып, мисалы зикир кылып калды. Бу да Кудайга шүгүр. Бирок 5 убакытка адам баласы өтүш керек, 30 күндүк намазга өтүш керек. Андан кийин экинчи зикирдик халатка адам өтөт экен, бул якза халаты. Якза халаты дегенде, якзан дегенде кыргызча айтканда ойго. Уже баягы
Кудайды унутуп мас болуп, дүйнөнүн рахатына мас болуп жүргөндөн ал этаптан өтөт дагы уже жүрөк ойгонуп калат экен да. Баягы ойгонгон адам сыяктуу уже ойгонуп жүрөк. Кантип зикир кылам? Кантип Кудайды эстесем болот? Канткенде дайыма Аллах менен бирге боло алам деп ошонун аркасынан түшүп, уже зикирди күчөтүп башташ керек. Мисалы бизнесте деле ошондой болуп атпайбы? Бирөө бир кичинекей бир жерде бизнес ача турган болчу болсо, ошол жерде кичинекей киреше таап баштаса, уже аны экинчисин ачып баштайт. Анан үчүнчүсүн ачып баштайт. Анан бизнести уже мынтип баягы кенейтип баштайт, уже чоңойтуп баштайт, уже ал байыш керек. Баягы ошол жерде башында 100 000 сом айына түшүп атса, азыр 100 000 сом учурунда сонун эле болгон. Тим эле очар болуп укмуш көп жерине жеткен. Азыр 100 000 сом эчтекеге жетпей калды. Азыр уже аны да көбөйтүп уже миллион түшүрүш керек болот экен да. Ибадатта деле ошондой. Ибадатта деле ошо мурунку окуган намазың менен 20 жыл окуган намаз менен эметпестен ибадатта да адам баласы ошол гафлеттеги халаттан якзат халатына өтүш керек. Бул деген сөз эмне менен болот десе, бул деген ошо Аллахты тынбай зикир кылуу менен, анан зикирдин жолдорун учуру менен аткаруу менен. Ошондуктан эртең менен тургандагы зикир, кечиндеги зикир, жатардагы, мисалы эртең менен багамдаттайын кылына турган зикир, асырдан кийин кылына турган зикирлер, жатардагы зикирлер, мисалы үчүн Жанат пайгамбарыбыздын хадистеринде келген жанатип Вакыя сүрөсүн кимде ким жатарда окуса, ага мисалы үчүн эч качан кедейлик жетпейт деген. Мисалы үчүн Табарак сүрөсүнүн бир аты Аль-Мунжия, Аль-Маниа, эмнеге дегенде Табарак сүрөсүн күнүгө кимде ким кечинде куптандан кийин окуй турган болчу болсо, ал адам тозок азабын сезбейт деген. Бунун баары эле зикирдин түрү болот да. Демек кимдин жүрөгү ошо якзат халатына жеткенде, ойго акыбалга жеткенде, уже ушуга окшогон зикирлерди биринен сала бирин кубалап кылып баштайт экен да. Ошо намаз менен, имам менен чогуу окуган зикир менен чектелбейт уже. Бул адам уже бир этап көтөрүлөт дагы, бул адам жанагы ойго халатка, ойго акыбалга келет дагы, халат якза деп коет экен. Анан кийин эмне кылат? Бул адам көтөрүлүп баштайт. Анан кийин үчүнчү уже чеги бул халатул худур. Уже адам баласында ошо худур халына келет. Худур хал дегенде дайыма күнүнө 24 саат бою көкүрөгүндө Аллахтын зикири ажырабай калат. Оюнан Алланы зикир кылуу, Аллага тасбих айтуу, Алланы улуктоо, Алланы аруулоо анын оюнан санасынан кетпей калат. Анын тили эле эмес, анын бүткөн тулку ою Аллахты зикир кылып баштайт. Аллахты иштеп баштайт. Ошондой адамдарды азирети деп айтат экен да. Жана биздеги азирети муфти деген сөздөр ошондон келген. Бул каяктан келген? Кийин келип муфтиге бир чин катары айтылып калып атат. А болбосо бул түбүндө ошондой басса турса жүрсө Кудай жүрөгүнөн чыкпаган, ошондой бир Кудай сүйгөн оли адамдар ошондой деңгээлге жеткенде анан аларга азирети деп айтылат экен да. Ошондон иншалла зикир кылып, Алланы көп зикир кылганды үйрөнүшүбүз керек. Зикир кылгандын жекече зикирлери бар жанагындай. Анан кийин мисалы үчүн карасаң, зикирдин түрлөрү бир убакытка байланган зикирлер бар, бир заманга байланган зикирлер бар дейт. Мисалы үчүн намаз бүткөндөн кийин зикир кыласың. Сапарга чыкканда сапардын өзүнүн дуасы бар. Бул сапар дуасы дегени менен чындыгында бул зикир. Сен Аллага кайрылып атасың, Алланы улуктап атасың. Анан кийин тамак ичкенде, жегенде, үйлөнгөндө, нике окуганда, анан башка балие түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө окула турганда дуалар бар. Бул дагы өзүнчө дуа деп айтканыбыз менен чындыгында бул зикир дейт да. Демек ушундай кылып шариятыбыз зикирдин түрлөрүн шунчалык деңгээлде бөлүп койгон. Ал эми кээ бир зикирлер бар, ал зикирлерди Аллах Таала мындай белгилеп айткан эмес. Куранда ушинтип айтат: "Фазкуруллаха кияман ва куудан ва ала жунубикум." Силер Аллахты зикир кылгыла, туруп баратсаңар дагы, отуруп турсаңар дагы, жада калса жатсаңар дагы Аллахты зикир кылгыла дейт. Демек Аллахты эстен чыгарбай дайым Аллахты эстеп, зикир бул жөн эле жүрөк менен эмес, тил менен эмес. Зикир деген бул жүрөк менен болот экен да. Жүрөгүндө дайыма Алла менен бир болуп калган ошондой бир деңгээлге жетсе, анда адам Кудай сүйгөн адам. Өткөндөгү жума баянда ушул жерде айтканбыз, неме деп. Мисалы, Алланы ушунчалык көп зикир кылган адам ушундай экен, барып Алла Таала хадис кудсиде айтат: "Мен анын көргөн көзү, уккан кулагы, сүйлөгөн оозу, кармаган колу, баскан буту болом" дейт да. Бул деген сөздүн мааниси ушунчалык Аллахты көп зикир кылганда, Алла Таала менен сен дайыма жашооң полный Алла менен болуп калганда, Алла сенин жаныңда болуп калат экен да.
Алла дайыма сен Алланын коргоосунда болосуң. Алла Таала сага бир тал чачыңды түшүрбөй, Алла Таала сен кылсаң дуаң кабыл болот, окусаң намазың кабыл болот, берсең садакаң кабыл болот, айтсаң сөзүң өтүмдүү болот. Бүт бар жоқты Алла Таала сен үчүн азыркы биздин айтканда зеленый кылып коет экен, жап-жашыл болот экен да, бул жашоо сага бейиш болот да. Бул жашоодо чындап Алланын ыраазылыгын тапканга жетишкен адам болуп калат экен. Ошондуктан бул зикирдин орду чоң. Ошол эле кезде зикирди калтырып коюунун жазасы туурасында келсе, зикир кылбай коюунун дагы жазасы болот экен. Зикир кылбай жүргөн жазасы мына могул жерде зикирдин пайдалары анан зыяны туурасында окуп берейин азыр. Бул хадисти барыңыздар билип жүрөсүздөр. Hazreti Abu Hurayradan, Hazreti Abu Said Hudri'den alaytat, ekөөсү айтып атат. Кайсы бир коом эгерде бир жерге отуруп Алланы зикир кылып баштаса, аларды периштелер курчап алат дейт. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнүбүз менен муногул жерде бул илим зикир жери. Илим зикир жеринде ушундай жерде эмне болот десе, периштелер курчап алат. Ошиятухумур рахма, Аллахтын рахматы каптап турат, бизге билинбейт. Бирок ошол басират көзү деп коет экен, но көкүрөктүн көзү болот. Ошол көкүрөктүн көзү ачылгандар ошондой жерде Алланын нуру, Алланын рахмат нуру жаап атканын адамдар сезет экен да. А биз сезбейбиз. Бизге просто мындай жагат, сонун болот, жагымдуу болот, охи, сонун болду, нафсибиз жыргады деп анан туруп алып кетебиз да. Ал жерде сакина болуп атат. Алланын нуру, Алланын рахматы жаап атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы бир жерде адамдар Алланы зикир кылып отурса, ал жерде периштелер курчап алат. Ал жерге Алланын рахматы жаайт. Ал жерге сакинат, ал жерге тынчтык орнойт. Жана дагы Аллах таалаларды периштелерге айтып мактанат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси айтты. Кийинки хадисте Якулу Роббу табарака ва таала, хадиси кудсиде келет экен, зикирдин пайдасы. Ман шагалаху кираатул Кур'ан ва зикри ан мас'алати а'тайтуху афдала ма у'ти ас-саилин. Кимде ким Кур'ан окуу менен алек болсо, жана мени зикир кылуу менен алек болсо, менден сурагандан көрү, мындай дуа кылып, эй Алла мага тигини бер, эй Алла мага аны бер дегенден көрү, жөн эле отуруп Кур'ан окуп, же жөн эле отуруп Аллахты зикир кылсаң, анын сураганынан дагы ашыгы менен берем деп хадиси кудсиде Аллах таала айтат экен. Карасаңыз, субханалла. Бул зикирдин пайдалары да. Андан кийинкиси бир күнү Азирети Муавия айтат, пайгамбарыбыздан риваят кылат. Пайгамбарыбыз сахабалар отуруптур. Пайгамбарыбыз келет экен. Келип анан сахабалар отурат экен. Намаз убактысы эмес. Намаз убактысы эмес. Азыр намаз бүткөндөн кийин куптандайын убакыт мындай убакыт эмес. Обычно адамдар башка иштерин кыла турган убакытта караса, баягы адамдар мечитте отурат экен. Анан пайгамбарыбыз келип таң калып сурапты: "Эмне кылып отурасыңар силер? Азыр намаз убактысы эмес. Намаздан кийин намазга жери бир топ убакыт бар. Эмнеге отурасыңар?" десе, алар айтат экен: "Алланы зикир кылып, Аллага хамд санап отуруп, Аллага мактоо айтып отурабыз" десе, анан пайгамбарыбыз башка дагы бир хадистерде ошентип келет: "Чындап эле силер ошон үчүн отурасыңарбы?" десе, сахабалар ошентип айтат: "Ооба, Аллага ант ичебиз, биз башка ишибиз жок. Биз жалаң Алланы зикир кылыш үчүн гана отурабыз" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой айтканда: "Атани Жибрил, мага Жабраил периште келди. Кабар берди, Аллах таала силердин ушинтип зикир кылып атканыңарга не деди? Топтолуп алып зикир кылып атканыңарга Алла периштелерге мактанып, сыймыктанып, менин кулдарым мени зикир кылып атат деп айтып аткандыгын Жабраил алейхиссалам мага кабар берди" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ошондуктан бул зикирдин мейли жекече отуруп алып зикир тартасыңбы, мейли жамаат менен отуруп алып зикир тартасыңбы, бул өтө бир пайдалуу нерсе. Билебиз, хадисте келет: "Саб'атун, 7 түрлүү адам бар. Юдиллухумуллаху яума ла зилла илля зиллуху" дейт. 7 түрлүү адам бар. Кыяматта күн найза ой келгенде, ошо 7 түрлүү адамга Алланын арштын көлөкөсү тийип турат экен. Арштын көлөкөсү тийип, ошол 7 түрлүү адамга ошол жерде кыйынчылык болбойт. Ошолордун бирөөсү адилеттүү падыша, ошолордун бирөөсү жаш болуп туруп Кудайга кулчулук кылган адам, ошолордун бирөөсү адилеттүү имам, имам адил,
ошолордун бирөөсү ким десе, хадис башка хадистерде келгендей карыз бирөөгө берсе, карызын төлөй албаса, Алла үчүн кечип койсо, ошол адамдар ошонун катарына болот дейт. Ошонун катарында ким десе, жалгыз эч ким жок жерде отуруп Кудайды эстеп көзүнөн жаш акса, ошол адамдар кыяматта арштын көлөкөсүндө болот деген да. Демек Алланы зикир кылууну ошол жерде 7 түрлүү адамды пайгамбарыбыз хадисте айткан болчу болсо, ошол 7 түрлүү адамдын бирөөсү ошол эч ким жок кезде Кудайды эстеп, үйдө аялың да жок, балаң да жок, улуу да жок, кичүү да жок, эч ким жок, өзүң отурасың. Телефон чукулап, пайдасыз нерселер менен өткөргөнгө деле мүмкүнчүлүгүң бар эле. Бирок телефонуңду койдуң, daarатыңды алдың, кыбла карадың, өткөн күнөөлөрүңдү эстеп, Аллахты эстеп, Аллахтан кечирим сурап, Кудайдан дуа кыла турган болчу болсо, бул адам кыяматта ошондой эмне Аллахтын көлөкөсүндө, арштын көлөкөсүндө болот дейт. Аллахтын көлөкөсүндө Алланын көлөкөсү жок. Бул деген сөз хадисте ошентип келген. Бул деген сөздүн мааниси кыяматта элдин бардыгы кыйын абалда турганда Аллах ал адамдарга жеңилдик берет. Ал адамдар ошол кыяматтагы кыямат кайымдын кыйын кезеңдин учурун сезбейт деген мааниде. Ана Алланын көлөкөсү десе, биздикиндей адамдыкындай Алланын көлөкөсү бар экен деп түшүнүп алса, анда ал адам адашып кетет, анда ал адам ыйманына залака кетип калыш коркунучу бар. Ошондон Алланын көлөкөсү дегени, бул деген сөз Алланын өзгөчө көзөмөлүндө, Алла Таала ал адамдарга өзгөчө мамиле кылат, башкалар кыйналгандай ал адамдар кыйналбайт деген мааниде. Мына ошентип шайтандын зикирдин пайдалары эмне? Кана Салман фи исабатин yazkurunallah. Hazreti Sabit'ten keletken, Hazreti Salman radıyallahu anhu bir top sahabalar menen zikir kılıp oturuşatken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alардың жанынан өтүп баратып карап калыптыр. Peygamber өтүп баратса, баягы сахабалар токтоп калыптыр, зикир кылбай. Анан Peygamber сурап, силер эмне кылып атасыңар? Десе, назкуруллах, Аллахты зикир кылып отурабыз дептир. Ансе Peygamberimiz айттыр, мен силерге рахматтын жаап жатканын көрдүм. Мен дагы силерге чогуу шерик болууну кааладым. Деп анан кийин айттыр. Алхамдулиллахиллази жаала фи уммати ман умирту ан асбира нафси маахум. Кудайга шүгүр деди. Менин үммөтүмдө ушундай бир жупуну бир мусулмандар жаратты. Кылып койду ошондой мусулмандарды. Ошол мусулмандар менен чогуу болуп, сабыр кылып, ошолор менен бир бол деп Алла Таала мени өзү буйруду. Силер ошол адамдарсыңар деп, алар жубун адамдар болгон, алар Аллахты зикир кылып отурган, пайгамбар ошолордун зикир кылып отурганына ыраазы болуп ушул сөздү айткан. Зикирдин кийинки пайдасы. Зикирдин жүздөн ашык пайдасы бар дейт. Биринчиси, аннаху ятруду шайтан. Зикир кылган адамды зикир шайтанды алыстатат. Шайтандын сындырат дейт да. Мисалы үчүн карасаңыздар, Hazreti Umar radıyallahu anhu bir көчөдө келетса, шайтан аркы көчөгө түшөт экен. Умар түшкөн көчөгө түшө албайт экен. Неге дегенде, Алланы зикир кылган, дайыма Аллахты жүрөгү менен зикир кылып жүргөн адамга шайтан жолой албайт экен. Анткени зикир бар жерден шайтан качат экен, субханалла. Ошондон бул зикирдин пайдасы шайтанды алыстатат. Ва аннаху юрдир рахман азза ва жалла. Зикирдин кийинки пайдасы Аллахты ыраазы кылат. Кимде ким дайыма зикир кылып субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деп жүрөгүндө Аллахтын азаматын сезип турган болчу болсо, ал адамга Алла ыраазы болот. Ва анна юзилул хамма вал гамма анил калб. Анан дагы билесиздерби? Зикир кылган адам эң бай адам болот. Зикир кылган адам, Алланы зикир кылбаган адам чөнтөгүндө же зикири жок болсо, же чөнтөгүндө тыйыны жок болсо, ал бир эң шордуу адам да. Же акча менен көңүлүн көтөрө албаса, же Алланын зикири менен көңүлүн көтөрө албаса, бирок акча убактылуу гана көтөрөт. Алла бул, акча бул, убактылуу гана адамдын көңүлүн көтөрүшү мүмкүн. Байлык бул убактылуу гана сага бактылуулук сезим бергендей болот. Бирок бул убактылуу жөн эле. Аллах Таала Куранда айткандай, ал-малу вал бануна зинатул хаятид дуния. Байлык, мал, мүлк, бала чака бул дүйнөнүн зыйнаты. Ал бактылуулук эмес. Бактылуулук бул Алланы табуу, Алланы зикир кылуу, Алланы жүрөгүңдө сезүү, Аллага эң жакынмын деп Алланын айтканын аткарып, Алла менен жашап калуу. Мына тарикат жолунан да, тасаввуф жолунан да негизги максат ошо да. Жашооңдун максаты Алла болуп калыш керек. Жашооңдун максаты акча табыш эмес. Жашооңдун максаты бул дүйнөдө выживание кылыш эмес. Эптеп өлбөгөн элдин катарынан калбай жашаш эмес. Жашооңдун негизги маани, маңызы бул
Алланы разы кылган жашоону жашап өтүү болуп калыш керек. Кимде-кимдин көкүрөгүнө ушундай махабат орной турган болчу, Кудайга болгон, Кудайдын зикирине болгон махабат орной турган болчу болсо, ал адамдын сокур тыйыны жок болсо дагы, алардын жата турган үйү жок болсо дагы, баса турган, жей турган наны жок болсо дагы, бирок ал адам эң дүйнөдөгү бактылуу, эң дүйнөдөгү бай адам. Эң дүйнөдөгү кедей адам ким? Дүйнөнүн байлыгы колунда турса дагы, бөлөк бирөөнүкүнө ачкөздүк кылып, сараңдык кылып, көз артып өлгөн адам. Ошондуктан кыргызда ошентип айтат: каниет курсак тойгузат дейт да. Сен көзүң, адамдын көзү тойбойт, тамакка көз тойбойт. Баягы курсак тойсо деле көз тойбойт деп айтып калабыз го. Адамдын көзү тойбойт. Адам качан адамда каниет деген нерсе орногондо, анан адам бүт бардык нерсеге көкүрөгү толот. Ал болбосо, эгерде адам нафсисин, бизде илепси деп коет го, адам баласы илепсин, нафсисин ачып кое турган болчу болсочу, артынан толтуруп дүйнөдөгү бүт байлык, мансап, бийлик, бүт дүйнөдөгү жакшылыктарды төгүп салса дагы, мен жарыбадым деген сөздү айткандар болот. Ошондуктан Кудай Таала кимде-кимге каниет деген ынсапты берсе, анда бул эң бактылуу адам. А бул ушу окшогон каниет, ушу окшогон жакшы сыпаттар эмне менен келет десе, Алла адамдын көкүрөгүнө отурганда, Алланын махабаты, Алланын сүйүүсү адамдын көкүрөгүнө отурганда, адам баласы ошол дүйнөдөгү бүт бардык баягы азгырыктардан бошогондо, көкүрөгүнө Алланын махабаты орногондо, ал адамдын жашоосу көркүнө чыгат. Ал адам дүйнөдөгү эң бир бай адам, эң бир эчтекеси жок адам болушу мүмкүн. Бирок Кудайдын астында ал өзүн эң бактылуу адам сезет, бирок акыйкатта ал эң бактылуу адам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой болгон. Пайгамбарыбыз бай болгон эмес, бардыгыбыз билебиз. Пайгамбарыбыз бай болосун, кедей болосун деди, кедей болгон жашоону тандаган. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала кадырын көтөрүп койду. Дүйнө акыреттин султаны, дүйнө акыреттеги азыр дагы, буга чейин дагы, адам ата жаралганга чейин дагы, акыретте дагы, түбөлүктүү бейиште дагы пайгамбардан өткөн эң кадырлуу инсан жок. Саййидул халк, бүтүндөй махлукаттардын саййиди, улуусу болгон, кожосу болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан зикирдин пайдасы эмне? Юзилул хамма. Зикирдин пайдасы кам кайгыны кетирет. Вал гомма, кам кайгыны кетирет. Азыр адамдарды карасаң, мындай тупикке түшүп калган. Кантип акча табыш керек? Кантип аялымды минтиш керек? Кантип кызыма минтишим керек? Кантип энеме минтем? Кантип атама минтем? Кантип бир тууганыма минтем? Негизги көйгөй Аллахтын махабаты жүрөккө отурганда, бул нерселер өзүнөн өзү чечилчү нерсе. Биз тагдырга иман келтиришибиз керек. Тагдыр деген эмне? Тагдыр деген биз билбейбиз. Биздин жашообузда азыр 5 мүнөттөн бизди эмне күтүп турат? 2 сааттан бизди эмне күтүп турат? 2 күндөн кийин бизди эмне күтүп турат? Эй Алла, мен сенин кулуңмун. Мен мусулманмын. Мен сага өзүмдү тапшырганмын. Сен мага кандай күн, кандай тагдыр буйрусаң, мен ошого башымды ийип макулмун деген жашоо, бул тагдырга баш ийүү болот. Тагдырга иман келтирүү ошол. А биз болсо азыр дүйнөнү чечип жүрө тургандай, дүйнөнүн проблемасын чечип жүрө тургандай, биз өлсөк дүйнөдө жашоо токтоп кала тургандай бир гам, күйүт, кайгы, күйүт менен жашайбыз да. А бул нерсе адамды жөн эле эмететкен. Ошондуктан Алланы зикир кылсаң, жүрөгүңө рахат келет, жүрөгүңө бактылуулук келет. Дүйнөдөгү бүт көйгөй сени каптап келген, ар тараптан, чар тараптан каптап келген бүт проблемаң бар чекеге чыгат дагы, сен өзүң махбубуң менен, өзүң ашык болгон, өзүң сүйгөн, ибадатка татыктуу болгон Алла менен бир болуп каласың да. Алла менен бир болгон адам, Алланын зикирин жүрөгүндө сезген адам, бул эң бактылуу адам болот. Субханалла. Андай адамдар дүйнөдө бар. Ошондой адамдардын берекеси менен бул дүйнө сакталып турат. Бизге окшогон дүйнөнүн аркасынан чуркаган, дүйнө десе атасын сатып берген, энесин сатып берген, аялын сатып берген, баласын сатып бергендердин оюна кое турган болсо, ошолордун жашоосу менен бул дүйнөнү карай турган болсо, давно жер жутуп кетем, жер жута тургандай күнөөлөр болуп атат. Бирок ошондой жанагындай Алла сүйгөн, Алланы сүйгөн пенделер бар экен, ошолордун берекеси менен, ошолордун дуасынын берекеси менен, ошолордун зикиринин берекеси менен бул алам сакталып турат экен да. Ва аннаху яжрибу лил қалбил фараха ва сурур вал баст. Жанадагы зикирди көп кылган адамдын жүрөгү кубанычта болот.
ал адам кайгырбайт, ал адам мындай ойго түшпөйт, ал адамды тиги муң кайгы баспайт, ал адам сүйүнүчтүү, көкүрөгү тим эле кубанып жүрөт дейт. Жана да зикир адамдын жүзүнө нур берет, адамдын жүзүндө нур пайда болот. Аллахты зикир кылган адамдын жүзүнө карасаң өзгөчө бир нур пайда болуп турат. Ал нур бөлөктөргө да пайдасы тиет. Жана зикир кылган адамдынчы ден соолугу чың болот. Зикир кылган адамдын жүрөгү күчтүү болот. Зикир кылган адамдын физически да күчтүү болот. Ал адам суукту сезбейт. Ал адам курсагы да ачпайт. Ушундай бир деңгээлде зикирдин кубаты, күчү ушунчалык болот экен, субханалла, адам баласын тоону төңкөрө турган адамдар болот. Сахабалар ошондой болгон. Сахабалар ушундай болгон, илмейген, арык, итирейген, жумасына бир жолу тамак жеген, жебесе курма соруп жүргөн сахабалар болгон. Бирок гүлтейген 150 килолук чоң-чоң капырлардын баатырын оморуп түшкөн адамдар болгон. Кылычты момдайынан бир чапканда момдай гилтейген моого окшогон теректерди тим эле кыя кесип кете тургандай деңгээлде, ушунчалык деңгээлде аларда духовный, руханий күч көп болгон. Ошондон зикир тарткан адамдын ошондой руханий дүйнөсүндө руху күчтүү болот экен. А руху күчтүү адам башка адамга караганда сабырдуу болот. Ал адам сабырдуу болот экен. Ал адам ачкалыкка да сабыр болот, ал адам кыйынчылыкка да сабырдуу болот. Зикирдин пайдасы ошондой. Сахабалар ошондой болгон. Сахабалардан кийинки табииндер, табииндердин доорунда жашаган, жанагындай чоң-чоң аалымдар, аулиялар ошондой болгон. Субханалла. Мына бүгүн канча жолу тамак иштиңиз айтыңызчы. Мына ушул жезге жер, шамга жер, шам намазын жери канча жолу чай иштик, канча жолу тамак жедик. Имам Наваи рахматулла алейхи, субханалла, сухурлукта мындай бир стакан суу ичеткен, кечинде ооз ачканда 5 же 7 мейис же курма жейт болду. Анын күнүмдүк оокаты ошол экен. Болду, ошо менен кийин алар ушунчалык күчтүү адамдар болгон. Алар жазып бүткөн китептерди, жазып кеткен китептердин окуп бүтө албай жатабыз. Жылдап, 10 жыл, 20 жылдап окуп бүтө албай жатабыз. Аллах Таала ушунчалык алардын жашоосуна береке берген, аларды күчтүү кылып койгон. Ошондон зикирдин пайдасы ошондой. Зикир адамдын жүрөгүндө кубаттуу кылат, денесинде кубаттуу кылат. Ва аннаху яжлибу ризк. Жана дагы зикирди көп тартса береке болот экен. Зикирди көп тарткан адамдын рызкысы берекелүү болот экен. Аллах Таала рызкысына береке берет экен. Алланы көп зикир кылган адамдын рызкысына береке берет. Ошон үчүн биз Накшбанди тарикатындабыз го. Накшбанди тарикатында ошондой Накшбанди тарикатынын бир өзгөчөлүгү ошондой экен. Накшбанди тарикатында чындап сопучулук деңгээлге жетип, чындап Накшбандилердин катарына кошулган адам, ал адам жетишпеген жашоону жашабайт экен да. Анткени Бахауддин Накшбанд деген улуу олия зат болгон. Ал адам Аллага дуа кылган экен. Аллахым, ушу менин шакирттерим жокчулук ызасын тартпасын дегендей мааниде дем. Дуа кылган, Алла кабыл кылган дуасын бирөөсү ошол дейт экен. Чындап Накшбанди тарикатын өткөн адам, чындап ошолордун катарына кошулуп сопу болгон адам, ал адам жакырчылык ызасын тартпайт экен да. Субханалла. Бир олиянын дуасы бүтүндөй өзүнүн аркасынан келаткан Накшбанди жолун жолдогон адамдардын бардыгынын бул жашоодо бир берекелүү бир рызкысы, берекелүү бир жашоого туш болушуна себепчи болуп атат. Бир жакшы адамдын дуасы. Ибрахим пайгамбар да ошентип дуа кылган. Алла деген, Исмаил пайгамбар менен Хажар энебизди таштап туруп, аркасын карабай кеткен. Аллах Таала буйрук кылган. Балаң менен аялыңды таштайсың да аркаңды карабай кет деген. Аркасын караган эмес. Бир окумга барып, аркасын караганда ээн талаа көрүнгөн, бала менен аялы көрүнбөй калганда Ибрахим пайгамбар дуа кылган. Аллах деген. Ушул жерде ээн талаа эрме чөлдө, эчтеке өспөгөн, суу жок, какыраган чөлдө мен аялым менен баламды таштадым. Ушул жердин элин амандыкта кыл. Ушул жерге береке бер. Ушул жерде мөмө-чөмө менен толтур деген маанидеги дуа кылган. Куранда келет бул. Алланын кудурети азыр Мекке, Мединага бар. Жайында барсаң да, кышында барсаң дагы помидор, бадыран, арбуз, кон, мөмө-чөмө толтура. Бирок өзүндө өспөйт экен. Дүнүйөдөн келет кеме менен. Бирок күнүгө барсаң, күнүгө свежий бадыран, күнүгө свежий помидор. Бир ачып кеткен, тозуп кеткен помидорун көрбөйсүң, бадыранын көрбөйсүң. Субханалла, Ибрахим пайгамбардын дуасынын берекеси.
Ошондуктан мына жерде зикир тарткан адам, кимде ким Аллахты көп зикир кыла турган болчу болсо, ал адамдын Аллах Таала рызкысына береке берет. Зикир рызкыны тартат дейт, рызкыны көбөйтөт дейт. 8-нчи пайдасы аннаху яксу закирал махабата вал халавата ван нудра. Зикир, Аллахты көп зикир кылган адамдын абалы ушундай болот, ал адамда айбат, сүр пайда болот. Ал адамда ушундай бир адамга бир жагымдуу бир маанай, мүнөз пайда болот. Ал адам жүзүндө нур пайда болот. 9-нчу пайдасы аннаху юрисул махаббата аллати хия рухул ислам. Көп Аллахты зикир кылган адамда ушундай нерсе экен, сүйүү пайда болот, махаббат пайда болот. Исламдын руху бул махаббат дейт да. Ислам дини өзү эмнеге куралган десе, ислам дини өзү сүйүүгө куралган, махаббатка курулган. Ислам дининде бирөөнү жек көрүү деген нерсе жок. Колдон келсе эркекти да, аялды да бардыгына мусулман бир тууган катары сүйүп жакшы мамиле кылууну ислам бизден талап кылат. Исламдын руху бул сүйүү дейт. Ал эми зикир тарткан адам ушундай нерсеге жетишет дейт. Ва кутбу рахат дин ва мадарис саадат ва нажат. Жана дагы зикир деген ушундай, зикир динибиздин кутубу. Уюл дейбиз го биз. Түндүк уюл, түштүк уюл деген сыяктуу. Бая бизде кутбиддин деген аттар бар го. Кутбиддин деген ат. Кутуп деген уюл деген сөз да. Кутбиддин деген дин ушу ойло айланып келип ошонун тегерегинде чогулган адам дегендей сөз да. Бул деген сөз баягы ошондой бир улуу бир адамдарга бериле турган макам да. Мисалы үчүн олияларда кутуптар, гавустар дегендер болот. Бул кутуп деген ошо башкалардын баардыгы айланып келип ошонун тегерегинен Алла Таала ошон менен элге береке берет, жерге береке берет, журтка береке берет. Ушундай бир адамдарды кутуп дейт. Демек бул зикир ушундай деңгээлде эметет. Динде дин тегирменинин кутубуна айланат дейт мындай адам. Ва мадарис саадат ва нажат. Жана зикир ушундай, зикир бул бактылуулуктун жана кутулуунун очогу. Кимде ким бактылуу болом десе зикир тартсын, Аллахты зикир кылсын. Кимде ким бактылуу болом десе, кимде ким тозоктон кутулам десе, ал зикирге келсин. Намаз башка нерсе, зикир башка нерсе. Намаздын орду башка. Намаз зикирлердин эң абзели болот. Бирок андан тышкары дагы кошумча зикир маселеси болуп атат бул жерде. Ошондуктан бул 5 убакыт намаз өз жайында, орозобуз өз жайында, хаж, умра, буга окшогондор өз жайында, андан тышкары да кошумча биз өзүбүзгө зикирлерди, күнүмдүк бир вирттерди алышыбыз керек. Мына ошол нерсе ушундай нерсеге жеткирет дейт. Вакат жаалаллаху ликулли шайин сабабан. Аллах Таала бул дүйнөдө ар бир нерсеге себеп кылды. Мына могул жерде токту иштетип коюптур, жылуулукка себеп болуп атат. Муну кийип атабыз, эшикте күн суук, үшүп калбашка себеп болуп атат. Бардык нерсени бул дүйнөдө себепсиз нерсе жок. Бул дүйнөдө ар бир нерсени бир нерсеге себеп кылып койгон. Могул жерде аба бар, абаны дем алып атасың, жашоого себеп болуп атат. Кислородду бууп койсуң, ушул жерде бардыгыбыз жан таслим кылабыз. Демек бул дүйнөдө Алла Таала бардык нерсени ар бир нерсеге себеп кылып койгон. Ва жаала сабабал махаббати давама зикр. Ал эми Аллах Таала махаббаттын себебин бул дайыма Аллах Тааланын тынбай үзүлбөстөн зикир кылып жүргөн. Ошол зикирди махаббатка себеп кылды дейт. Кимде ким Аллахтын сүйүүсүнө ээ болгусу келсе, кимде ким Аллах сүйгөн кулга айлангысы келсе, анда зикир менен байлансын. Тилин зикирге байласын. Анткени ушундай дейт да, ар бир нерсени себепке байраган, Аллах Таала зикирди себеп кылган махаббатка. Эмне болгон махаббат десе, Аллахтын махаббатына. Кимде ким Аллахтын махаббатына туш болом десе, Аллах сүйгөн адамдардын катарына кошулам дей турган болчу болсо, анда зикирге байлансын дейт. Ошон үчүн оолиялар булар зикирчилер болот. Субханалла, жанагы тасбих бар го биз тартып жүргөн тесме дейбиз, тасбих дейбиз. Тасбих бул бактылуулукка себеп экен да. Бул тасбих кармабаган адам неме боло албайт экен. Сен деле мисалы бир жерге барып арык чабыш керек болсо, колуңда кетмениң жок болсо, күрөгүң жок болсо, сен арык чаба албайсың. Бир жерге барып чөп чабыш керек болсо, колуңда орогуң жок болсо, чалгың жок болсо, сен чөп чаба албайсың. Ошол сыяктуу сен колуңда тесмең жок болсо, сен Аллахты зикир кыла албайсың, сен Алланын ыраазылыгына жете албайсың. Ошон үчүн оолиялар зикир колунан түшпөйт экен да. Оолиялардын колунан тесме ошон үчүн түшпөйт экен. Жок дегенде тесме кармап жүргөнгө адет кылайлы. Мен кайра салып коем, кайра жок, дагы жок ана. Аракет кылайлы. Анткени
тесме жок дегенде ошол жаныбызда жүрсө, бирөөлөр бар аны бидат дейт. Тесме жок, пайгамбар тарткан эмес, башка тарткан эмес, анткени эмес, минткени эмес. Пайгамбар мондай килем салынган мечитте намаз окуган эмес. Пайгамбар андай болсо көп нерсе кылган эмес. Пайгамбар сага окшоп банктан акча которгон эмес. Пайгамбар сага окшоп тиги загранпаспорт алып чет өлкөгө самолет менен учкан эмес. Анда баарын тыт, жогот, андай жашоо болбойт. Ошондуктан жок, наоборот, тетиринче аалым уламаларда ошол нерсе болгон. Бул таспих ошондой бир себеп экен да. Бул дүйнө ошондой себеп экен. Ошондуктан ошол тесмени кармап жүрүп, тесмени көп тартуу бул олиялыкка жетик. Бул курал экен да. Сен чалгы жок чөп чөп албайсың, тесме жок Аллахын зикир тарта албайсың. Чындап эле ошондой. Жөн жүрсө адам баласы зикир тартпайсың, жүрө бересиң. Колуңда тасбih болсо, субханалла, субханалла, астагфирулла, астагфирулла деп тарта бересиң. Себеп болуп атат сен бир жолу Аллахты зикир кылышыңа. Фаззикру бабул махабба. Демек, Аллахты зикир кылуу бул Алланын сүйүүсүнө ээ болуунун эшиги, босогосу. Кимде ким зикир тартып баштадыбы? Аллахтын махаббатынын бошогосуна келди деген сөз. Ва шиарухал а'зам, жана ошо Аллахтын махаббатына жетүүдөгү эң негизги элемент бул зикир. Ва сиратухал аквам, жана Аллахтын ыраазылыгына, Аллахтын сүйүүсүнө жетүүдөгү эң негизги туура жол ушул зикир жолу болуп эсептелет дейт да. Ошондуктан бул намаз өз жолу менен жана айткандай, орозо, башка ибадаттар өз жолу менен, бирок зикирдин да ушунчалык деңгээлде орду бар экен да. Намаз оңдойт, бирок бул ага кошумча болот. Мисалы үчүн сенин бир кирешең болсо, өзүң эле акча тапсаң, ал жакшы, жетиштүү. Бирок дагы сырттан бир кошумча булактан сага акча келсе, ал ашчы болбойт. Сенин өсүп өнүгүшүңө пайда болот. Ошол сыяктуу намаз бул керек. Бирок намазга зикирди кошсоң, сенин дагы өсүп өнүгүшүңө, алдыга жылышыңа бул чоң себеп болот. Субханалла. Ал-ашира, зикирдин 10-чу пайдасы аннаху юрисул муракабата хатта ядхулаху фи бабил ихсан. Зикир, дайыма зикир кылуу адамга муракабаны алып келет. Муракаба деген адам ар бир кылган ишин, оюн, сүйлөгөн сөзүн контролдоп калат. Муракаба деген өзү контроль деген сөз. Демек контролдойсуң ар бир демиңди. Ошон үчүн бизде Накшбанди тарикатында 11 асас деп коет. Ошол 11 асаста назар бар кадам деген бар. Назар бар кадам дегенде бутуңду тиктеп жүрүү. Нары бери жакты караба, бейгана эмелерди караба, чоочун бирөөлөрдү караба. Бирөөнүн дүнүйөсүнө көзүң түшүп, бунун дарбазасы укмуш экен дебе. Бирөөнүн айнегин көрүп, бирөөнүн пардасын көрүп, пардасы укмуш экен, $1000 экен дебе. Ошо бирөөнүн пардасына, эшигине, айнегине, о аялын, кызын, башкасын жөн эле кой. Жөн эле бирөөнүн машинесинин дөңгөлөгүн көрүп, машинесинин дөңгөлөгү укмуш экен дебе. Ошол дагы көз артуу болот. Ошол дагы сенин ыйманыңдын алсыздашына себеп болот да. Ошондуктан бизде Накшбанди тарикатында бир асастын бирөөсү, 11 асас бар, 11дин бирөөсү Абдул Халик Уждуаниден келген, назар бар кадам деген сөз бар. Бул фарсы тилинде. Ошол 11 асас бар, 11дин 9-у фарсы тилинде, 3-өсү 12, 3-өсү араб тилинде. Ошол жерде назар бар кадам деген бар. Назар бар кадам дегенде эметип жүрүү деген. Анан кийин бирөөсү ошол баягы укуф адади дейт. Укуф адади дегени ар бир дем алганыңды, ар бир кылган ишиңди контролдоп, мен канча дем алдым, канча бастым, канча турдум, демек мен Алланы канча жолу зикир кылдым. Ар бир нерсени контролдоо. Ошентип дайыма зикир кылып жүрүү муракабага алып келет дейт да. Муракаба деген адам өзүн кой, мен зикирим токтоп калды деп зикир кылып дайыма ал жөн жүрбөй калат. Басса да, жүрсө да, көчөдө басып баратса да, үйгө келатса да, жумушта иштеп жатса да, ал бирок зато Аллахты зикир кылуу менен алек болот. Эгерде кимде ким Алла берген жашоону 24 саат бою зикир менен өткөрө турган болчу болсо, ал адам эң бактылуу адам. Демек ушундай болгондо, жана хадисте айткандай, ихсан даражасына жетет дейт адам. Ихсан деген эмне? Пайгамбардан сурабадыбы? Ихсан деген эмне деди эле? Ихсан деген сен Аллахты көрбөсөң дагы, Алла мени көрүп турат деп Кудайга кулчулук кылуу. Анткени Алланы көрбөгөнүң менен Алла сени көрүп турат. Ошол деңгээлге, ихсан даражасына жеткире турган бирден бир себеп бул дүйнөдө. Бул Аллахты зикир кылуу, зикир тартуу дейт да. Фаябудахуллаху кааннаху яра. Демек Аллахты дайыма зикир кылган адам ушундай деңгээлге жетет. Бара-бара ушундай болуп калат дейт да.
Аллахты көрүп тургандай зикир кыла тургандай деңгээлге жетет. Алла мени көрүп турат деп калат. Мисалы ушундай го. Кээде адам бала ушундайсың да. Бир күнөөнү кылайын дейсиң, бирок бир бечараны ойлоп кетесиң да. Аны тааныйсың, билесиң. Бооруң ачып кетет. Байкуш койчу. Болбосо алдап кетейин дейсиң же башка кылайын дейсиң, бирок байкушту ойлоп кетесиң да, кайтасың да. Кээде адам баласы Кудайдан уялбаганда, башкадан уялбаганда, бирок ошол адамдан дагы уялып же адамдан чоочуп, коркуп күнөөнү таштайт экен да. Мынтип Алланы дайыма зикир кылып жүргөн адам Алла мени көрүп турат деген якын орногондо адам баласы күнөөдөн арылат экен кадимкидей. Көрүп атабыз го. Мечиттерде камера жок кезде. Биздин мечитте көп жолу урдалды. Бир жолу 100 000 сом урдалды. Бир жолу 30 000 сом урдалды. Бир жолу бирөөнүн көлөчү жок. Бир жолу бирөөнүн сапожкасы жок. Бир жолу бирөөнүн лаптопу жок. Бир жолу бирөөнүн тиги жанагындай ноутбуку жок. Камера койдук, урурлук токтоду. Демек, камеранын бар экенинен таасирденип атабыз адамдарчы. Демек, камераны көрүп туруп, камерадан уялгандай биз Алла көрүп турат деген якын жүрөк орносо, анда адам баласы калп сүйлөбөй калат. Адам баласы шустурук кылбай калат. Адам баласы алдабай калат. Адам баласы түз туура жашап калат. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, "Кул аманту билла, сумма стaqim." Хадисте айтты пайгамбарыбыз. Аллага иман келтирдим де дагы Аллахтын буйруктарын аткар дагы, сумма стaqim, кийин шарият жолунда түз туура жүр. Ары бери кыйшайба деди. Пайгамбарыбыз хадис. Демек зикир адамды ушул нерсеге алып келет дейт да. Биз билебиз бул хадисти. Аманту биллахи деп айтканбыз, намазды окуп атабыз, орозобузду кармап атабыз, бирок кийин шарияттан кылчайбай түз туура жүр дегенди эч кимибиз аткара албай атабыз. Кээде билип туруп эле фут бияка уруп кетесиң, бияка карап туруп фут бияка уруп кетесиң. Неге? Анткени мына зикирдин жоктугу. Демек ошол нерсеге алып бара турган себеп бул дүйнөдө. Аба сенин жашашыңа себеп. Тамак сенин жашашыңа себеп. Зикир сенин ошондой деңгээлге жетишиңе себеп экен. Вала сабила лил гафили ани зикри ила мақамил ихсан. Билип койгула дейт. Аллахты зикир кылбаган адам, Аллахты эстебеген адам ал ихсан макамына жете албайт. Хадистеги Аллахты көрүп тургандай Кудайга кулчулук кыл деген макамга Аллахтан гафил жүргөн адам жете албайт. Гафил деген ким? Алла оюнан чыгып кеткен адам. Аузу билла. Кудай сактасын, кээде чыгып кетип атпайбы? Кээде азандын үнүн укканда намаз болуп калыптыр деп атпайлыбы? Намазды унуткан Аллах деле унутканыңда. Демек кайсы бир деңгээлде намаз окугандар деле кээде гафлатка түшүп кетип атпайбы? Тириликтин аркасынан кеткенде намаз аркада эле калып калып атпайбы? Бул гафлат да. Гафлетте жүргөн адам, Кудайды эсинен чыгарып койгон адам ал ихсан даражасына жете албайт. Шал адам үйгө жетип бара албайт дейт да. Шал адам муногул жерден тетиги бурчка жетип бара албайт. Мен жашоомдо өзүбүздүн жакындарыбызда бирөөнү көрдүк. Кудай таалам ал адамды рахматын алсын. Мен ойлойм, шейит өкүмүндө эле кетти деп жакшы күмөн кылам. 5 жыл жатты. Сүйлөй албайт. Акырында көзүн кыймылдатчы, этегинде көзүн да кыймылдата албай калды. Этегинде ушунчалык деңгээлге балдары кыздары кагазга жазат. Суу ичесизби? Тамак ичесизби? Оодарайлыбы? Ары оодарайлыбы? Бери оодарайлыбы? Кагаз менен жазат. Башында ошондо ийкеп билдирип аткан, кийин аны да билдире албай калды. Этегинде дем алганы, дем албаганы белгисиз. Өлүк тирүүсү белгисиз жатып калды. Субханалла. Ошондой шал адам муногул жерден экинчи жерге козголуп жете алабы дейт. Жете албайт дейт. Ошол сыяктуу гафилетте Кудайды эстебей жүргөн адам Алланын ыраазылыгы деген ихсан даражасына жете албайт дейт да. Алланын махабатына, Аллахтын сүйүүсүнө жете албайт дейт. 11-чи пайдасы зикирдин аннаху юрисул инабата. Дайыма зикир кылып жүргөн адам инабат макамына жетет. Тобонун даражалары бар. Биринчи даражасы бул тобо. Андан кийинки даражасы Ибрахим пайгамбарды Аллах Таала Куранда айтат. Иннаху ауаб дейт. Ошондой деңгээлге инаба дегенде тободон дагы жогору турган
Ошондой бир дайыма, мисалы үчүн алчы мындай инаба деңгээлине жеткендер ушундай болуп калат да. Биз намаз окубай калсак, намазды каза кылып койсок, астагфирулла деп тооба кылабыз. Алар жөн эле Кудайды эстебей, жөн эле бир экөө менен 5 мүнөттүндай тамашалашып сүйлөшүп отуруп калса, ошол 5 мүнөт тамашалашып сүйлөшкөн убактысы үчүн Кудайга тооба кылат да. Кудайым мага өмүр бердиң, мен сени унутуп коюп досторум менен алек болуп отуруп калдым. Мени кечир дейт. Ошондой деңгээлге жеткендер булар инаба деңгээлине жеткендер болот. Зикир адамды, Аллахты зикир кылып, Алланы эстөө ошондой деңгээлге жеткирет дейт адамды. Субханаллах. Хия руджуу илаллах. Бул инаба деген эмне десе, Аллага кайтуу. Фаман аксара руджуа илейхи би зикрихи аурасаху залика رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. Kimde kim ушундай деңгээлге жеткен болчу болсо, ал үчүн Алла Таала корккондо корголой турган жерге айланат дейт. Муктаж болгондо корголоп бара турган жерге айланат дейт. Ал адамдын жүрөгүнүн кыбыласы болуп калат дейт Алла. Биз мисалы үчүн акча керек болсо, биринчи Алланы эстебейсиң, акчалуу байкеңди эстейсиң. Биздин жүрөгүбүздүн кыбыласы ошол акчалуу байке болуп калган. Акчалуу бир тууганың болуп калган. Же бирөөнө бир муктаждык болуп калса, бир ошол проблеманы чече алган бир тууганыңды эстейсиң дейт. Аллахты зикир кылган адамдын жүрөгүнүн кыбыласы Аллах болуп калат дейт да. Кандай жашоодо проблема болбосун, кандай көйгөй болбосун, мейли материалдыкпы, мейли моралдыкпы, анын бир гана кайрылган нерсеси болот, ал Аллах болот. Анын жүрөгүнүн кыбыласы биздин намаздын кыбылабыз Мекке болсо, ал адамдын жүрөгүнүн кыбыласы Аллах болуп калат дейт. Бардык нерсе Аллага кайрыла турат. Бул эң бактылуу адам. Ва махрабаху индан навазил вал балая. Ар кандай кыйынчылыктар келгенде Аллага гана кайта турган болот, Аллага гана таяна турган болот, Аллахтан гана жакшылык күтө турган болот. Пенде кээде жакшылык бере алат экен, пенде кээде жардам бере алат экен, кээде жардам бере албайт экен. Азыр мына Палестинаны көр. 1,5 миллиард мусулман бар деп мактанабыз. 1,5 миллиард, жер бетинде 8 миллиард эл бар. 8 миллиард эл дүнүйө жүзү, мусулманы да, мусулман эмеси да бүт бардыгы ошол согуш ачып, жанатып жаш балдарды, больницаларды бомбалап аткандарды элдин бардыгы жаман көрүп атат. Бирок эч кимибиз жардам бере албай атабыз. Алсыз экенбиз. Эч кимибиз жардам бере албай атабыз. Көрдүңбү? Алла кудуреттүү. Ошол жактагы жүргөн 5 жашар, 10 жашар балдар айтып атат. Бизге асмандан да жардам жок, жерден да жардам жок. Мындай эменин короонун ичинде курчалган бойдон алар калып калды. Биягынан баягы чек аралаш сосед мамлекеттер чек арасын бүтөп салды. Тигилер бомбалагандан бомбалап, өлтүргөндөн өлтүрүп атат. Эчтеке алар туруп берип өлгөндөн башка эчтеке чарасы калбай калды. Жаш балдарды көрүп атасыздар интернетте. Бирок 1,5 миллиард мусулман, 8 миллиард адам заты ошолордун ушундай бир айбандык бир адамды өлтүрүүлөрүнө, жаш балдарды, аялдарды өлтүрүп аткан, кемпир чалдарды өлтүрүп аткан үчүн көрүп туруп, эч ким эчтеке кыла албай калды. Бирок адам баласы кээде жардамга келет экен, кээде келе албайт экен. Бирок Аллах жардамга келет. Алла бар. Ошон үчүн ошол жердеги 5 баланы сүйлөгөнүн уктум ошентип атат. Бизге дүнүйө бизди карабай койду дейт. Дүнүйө жүзүндө адам заты бизди карабай койду. Аллахка барганда даттанабыз деп атат. Субханалла. Бизди карабай койду деп даттанабыз деп атат. Мейли силер жардам бербесеңер бербей эле койгула, биз Аллахка таянабыз. Аллах бизге жардам берет деп атат. Акыйкат. Адам баласычы, биринчи башыңа күн түшкөндө ишенген бирөөңө таянасың. Андан кийин дагы ишенгенге таянасың. Анан тиге таянасың, буга таянасың. Адамдын чарасы түгөнгөндөчү, адам Алладан башкага таянбашка аргасы калбайт. Ошон үчүн Куранда Алла Таала ошону мисал кылып келтирет. Адамдар дейт, деңизге кемеге түшкөндө, тоодой толкундар болгондо, ажал көзүнө көрүп өлөр анык болгондо, Алла мени сактасаң, өмүр бою Кудай деп жашайм деп ошол жерде тообо кылып сөз берет дейт. Бирок жеке аман эсен чыкканда
буту кургакка тиер менен Алланы унутат дагы дүйнөнүн көйгөйү менен кетет дейт да. Биз ошондой экенбиз. Башыбызга мүшкүл түшкөндө Кудайды эстейбиз. Башка учурда керсейип, акчага таянып, байлыкка таянып, мансапка таянып, балабызга таянып, тууган уругубузга таянып Кудайды унутабыз. Болбосо бүт барын сага акчаны да берип аткан, тууган урукту да берип аткан, сага ошол бир тууганды да берип аткан, энени да берип аткан, мекенди да берип аткан, рызкыны да берип аткан бир Алла экенин биз унутуп коебуз. Ошолорго махлукка таянабыз. Аллахты зикир кылган адам ушундай болот экен. Дүйнөдө толук ага жардам бере турган адам турса дагы, ал бир Аллага таянат. Аллахты зикир кылган адам ошондой деңгээлге жетет. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар ошондой болгон. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда Жабраил периште келип туруп жардам колун сунганда, сен холиксиңби, махлуксуңбу? Сен жаратуучусуңбу же сен деле мага окшогуш жаратылгансыңбы деген. Анткени ал адамдын якыйны бир Алладан деген эмес болгон. Анткени ал махлуктан жардам күткөн эмес. Алланы зикир кылган адам деңгээли ушундай болот экен. Дүйнөдө күчтүү жардам бере тургандар болсо дагы, алардын эч кимисинин жардамын кабыл кылбайт. Бир Аллага кайтып, бир Алладан жардам сурай тургандай деңгээлде болот экен. Зикир кылган адамдын деңгээли ушул. Ибрахим пайгамбар субханалла. Ибрахим пайгамбар дуа кылгандай, дуа кылды оолиялар. Ибрахим пайгамбар жардам сурагандай, махлуктан жардам сурабады ал дагы. Ибрахим пайгамбар да сурабады. Бул оолиялар да махлукка кайрылбай калат экен. Аллага кайрылат экен. Бүт арыз муңун Аллага айтат экен. Субханалла. Зикирдин пайдасы ушунчалык экен. 12-чи пайдасы аннаху юрису, 100 пайданы айткан бул жерде. Аллахты зикир кылгандын 100 пайдасын айткан. 12-чи пайдасына келдик. Аннаху юрисул курба минху таала. Зикир кылуу адамды Аллахка жакындатат. Алланы канчалык көп зикир кылсаң, ошончолук Кудайга жакындайсың. Алланы канчалык көп капилетте жүрсөң, зикир кылбай, Алланы эстебей жүрсөң, ошончолук Кудайдан алыстагандан алыстай бересиң дейт. 13-чү пайда, зикир кылган адамга Алла Таала марифат эшигин ачып коет. Марифат эшигин ачып коет. Ар качан Аллахты зикир кылган сайын марифат эшиги, Кудайды тааныган эшиги чоңоюп кете берет. Ошондуктан Аллага иман келтирүүбүз бир бардыгыбыздыкы. Бирок кимдин Кудайды таануусу күчтүү болсо, ошончолук деңгээлде анын азаматы, анын улуулугу, анын кудуреттүүлүгүн сезип бара берет. Ошон үчүн баарыбыз бир Аллага сыйынабыз, бир намаз окуйбуз. Бирок бир адамдын көкүрөгүн Алла Таала ачып койгон болчу болсо, биз Кудай Алла Таала тозокко салбаса экен деп намаз окуйбуз. Бейишке түшсө экен деп намаз окуйбуз. А бирок Кудайдын кудуретин, Кудайдын азаматын, Кудайдын улуулугун сезген адам могул жерге турат, бирок ал үчүн тозокко кирбейин деген максат биздин тилип айтканда мелочь болуп калат. Бейишке кирейин деген максат ал оолий адам үчүн ал мелочь нерсе болуп калат. Анткени Аллах Таала марифат эшигин ачып койгон адам үчүн Алла Тааланы канчалык жакындан тааныган сайын, Алланын канчалык кудуреттүү, Алланын канчалык улуу экендигин сезген сайын, ал адамдын максаты улуу болот, ал адамдын ибадаты да ошондой болот. Биз окусак 27 эсе сооп алабыз. Алар 27 миллион эсе сооп алышы мүмкүн. Аллахтын эмесин чектей албайбыз. Пайгамбарыбыз хадисте 27 эсе деди. Он төртүнчү пайда. Аннаху юрисул хайбата ли Робби азза ва жалла ва ижлалаху. Дайыма Аллахты зикир кылган адамдын Аллахтын астында орду пайда болот. Аллах ал адамды өзгөчө мамиле кылып баштайт Алла Таала. Он бешинчи пайдасы аннаху юрису зикруллахи таала лаху. Не? Алла Таала ал адамды эстей турган болот. Аллахты көп зикир кылса, Алла Таала ал адамды эстей турган болот. Субханалла. Куранда айтат: "Фазкуруни азкуркум". Куран аят, Бакара сүрө 152-чи аят. Силер мени эстесеңер, мен да силерди эстеймин дейт. Демек, кимде ким Аллахты көп зикир кылса,
Аллахты көп зикир кылып ушундай деңгээлге жеткенде Аллах ал адамды эстей баштайт. Демек сен Аллахты канчалык жакшы көрсөң, Аллах да сени сүйө баштайт. Ошон үчүн сени ушундай кылып коет Аллах Таала. Сага бирөө каяш айтса, жамандык көрө турган кылып коет. Сени бирөө жамандаса, сенин этиңди уу кылып коет. Сени бирөө, сага бирөө жамандык кылып, кас кылып сага кол көтөрсө, шал кылып кое турган кылат. Пайгамбарыбызды Абу Жахл деген капыр болгон. Пайгамбарыбыз дуа кылган. Ey Allah'ım, İslam'dı je Abu Jahl menen, je Umar menen izzаттуу кыл деп дуа кылган. Алла Тааланын каалоосу экен, Азирет Умар мусулманды кабыл кылды, ислам динин кабыл кылды, Абу Жахл исламды кабыл кылбады. Пайгамбарыбызды бир күнү намаз окуган жерден тыям деп барган. Намаз окуганда аны ушу бир ташты алгандагы көк желкеден ары бир согом ушу сажда кылып турган жерден пайгамбарыбызга барган. Ташты көтөрүп бар эле ортодо туруп калган. Эчтеке кыла алган эмес Абу Жахл. Кийин кайра кайтып келген, нес болуп туруп калганда, калтырап эле, титиреп эле туруп калган. Кайра кайтып келгенде адамдар таң калып сураган: "Ey, сен азыр эле Мухаммедти талкалайм деп аттың эле го. Көк желкеден ары таш менен бир коем деп аттың эле го. Эмне болду?" дегенде Абу Жахл айткан: Мухаммед пайгамбар бешим намазын Каабада окуп аткан ошондо. Зухур намазы, бешим намазы болчу. Айткан: бир чоң бир чукур турду ортобузда. Чукурда жалындап от күйүп турду. Ушунчалык бир коркунучтуу болду. Мен ага эчтеке кыла албадым деген. Аллахты кимде ким зикир кылса, Алла Таала ошондой кылып ошол адамды пайгамбарды коргогондой кылып коргоп коет. Субханалла. Анткени бул Аллахты зикир кылган адам хак жолдо жүргөн пайгамбардын үммөтү болсо, Алла Таала коргойт. Абу Муслим Хаулани деген табииндерден болгон. Азирет Умар Абу Муслим Хауланидин маңдайынан өпкөн. Азирет Умар радыйаллаху анху ошентип айтканда, Абу Муслим Хаулани дегенди ошол кезде зулум падыша, ошо Ибрахим пайгамбарды от кыргыткандай кылып от жагып туруп ошол от кыргыткан. Абу Муслим Хаулани табииндерден болгон. Күйгөн эмес, субханалла. Ал пайгамбар эмес, ал табииндерден болгон. От кыргытканда күйгөн эмес. Азирет Умар ошентип айтканда, субханалла. Алхамдулилла деген, Кудайга шүгүрлөр болсун деген. Мухаммед пайгамбардын үммөтүнөн Ибрахим пайгамбардай болуп от кыргытып туруп, күйбөгөн Мухаммед пайгамбардын үммөтүнөн ушундай адамды көрүүнү насип кылган Аллага шүгүр болсун деп Абу Муслим Хауланиди көргөндө Азирет Умар ошентип Аллага мактоо айткан. Демек, Аллахты зикир кылган адамды Алла Таала коргойт, от күйгүзбөйт. Ал адамга кимде ким зыян жеткирем десе, өзү зыян тарта турган кылып коет Аллах Таала. Анткени Аллахты зикир кылган адамды Алла жакшы көрөт. Аллахты сүйгөн адамды Алла жакшы көрөт. Ал эми кимде кимди Аллах сүйсө, Аллах Таала аны ар кандай балейден, ар кандай жамандыктан аны сактап коет. Эч ким жамандык кыла албайт. Ошон үчүн дүнүйө жүзүндөгү бүтүндөй адамзаты келип туруп зыян жеткиребиз десе, жеткире албайт. Анткени Аллах Таала аны ошентип сактап коет, субханалла. Бул зикирдин пайдасы ушунчалык экен, туугандар. Ошон үчүн зикир жолу бар. Зикир жолуна өтүшүбүз керек. Бизде азыр негедир зикир жолу бизде аксап атат. Ошон үчүн Алла Таала айтты: кимде ким Аллахты көп зикир кылып жүрсө, анда Аллах Таала ал адамды зикир кылат деди. Куранда турат: "Фазкуруни азкуркум." Силер мени эстегиле, силер мени зикир кылгыла, мен силерди зикир кылайын деп атат. "Валау лам якун фи зикри илля хази вахдаха лакафа биха фадлан ва шарафан." Зикирдин ушундан башка пайдасы болбосо деле өзү жетиштүү эле дейт да. Кимде ким Алланы зикир кылса, Аллах ал адамды зикир кылса, демек жетиштүү, мындан артык эмне керек бар? Bir adam, bir padışa girip gelip ушул жерде, bir таасирлүү адам кирип келип туруп, жөн эле отурасыз катарда. Ой, баланча кандайсың, келе кой деп учурашып койсо, ушул жерде өзүңдөн өзүң башкача болуп мактанып минтип каласың. Жараткан Аллах сени бүтүндөй махлуктардын ичинен, бүтүндөй мусулмандардын ичинен Аллах сага башкача назар менен карап атса, Аллах баарыбызга карайт. Аллах биздин ногул жерибизге карайт. Аллахтын махаллы назары карай турган жери биздин жүрөгүбүз. Жүрөгүңдө Алланын зикири болсо, Аллах Таала сага рахмат назары менен карайт.
жүрөгүңдө күнөө болсо, жүрөгүңдө кара санатайлык болсо, Аллах Таала ал сенин жүрөгүңдү көрүп турат. Эл көрбөгөнү эми Алла көрүп турат. Ошон үчүн жүрөктөгү нерсеге жаза барбы десе, шариятта жаза бар. Жүрөгүңдө арам ой ойлоп жүрөсүңбү? Ишке ашкыра албасаң дагы, ошон үчүн жаза барбы десе, жаза бар. Ошон үчүн жүрөктү оңдойлу туугандар. А жүрөктү оңдоо бул негизги бир себеби бул зикир менен болот. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Карасаң, субханалла. Кимде ким өзүнүн нафсисинде мени эстесе, мен аны өз нафсимде эстеймин дейт Алла Таала. Хадис кудсиде. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Кимде ким мени көпчүлүк менен отурганда мени эстесе, анда мен аны андан дагы жакшы көпчүлүк жерде эстейм дейт. Көпчүлүк дегенде периштелердин мажилисинде ошол адамдын атын чыгарам. Баланча жерде баланча деген атам мени эстеп атат деп туруп, Аллах Таала биздин атыбызды айтып, бизди көрсөтүп, аларга кыргызча айтканда мактанат экен да. As-sadisatu ashar 16-чы зикирдин пайдасы аннаху юрису хаятал qalb. Зикир жүрөктү тирүүгө айлантат. Зикир кылган адамдын жүрөгү тирүү, зикир кылбаган адамдын жүрөгү өлүк дейбиз го. Зикир кылган адамдын жүрөгү чын эле тирүү болот экен да, субханалла. Ва самияту шейх ал-ислам Ибн Теймия деген, көрдүңүздөр, субханалла, карасаңыздар, азыркы кезде бизде салафиттер дегендер бар. Мусулман, бирок кайсы бир деңгээлде ушул Ибн Теймия деген ислам окумуштуусу өткөн. Бул өзү хамбали мазхаб. Бу кишини биз негизи фикхта да, акыйдада да бу кишинин мазхабын карманбайбыз. Анткени акыйдада булардын акыйдасы адашып кеткен акыйда, ахлу сүннат вал жамаат жолунан. Ал эми фикхка келгенде, фикхта бул хамбали мазхаб. А биз ханафи мазхаббыз. Ошондуктан бу кишинин баягы анан Шейхул Ислам деген лакабы бар. Азыр интернетте Шейхул Ислам деп жазсаң эле шерле Шейх Ибн Теймияны чыгарат. Бул Шейхул Ислам дегенде биздин ханафи мазхабта өзүбүздүн Шейхул Исламдар бар. Бул хамбали мазхабтын Шейхул Исламы. Ар бир мазхабтын өзүнүн Шейхул Исламы бар. Ар бир мазхабтын өзүнүн Шамсул Айыммасы бар. Ар бир мазхабтын өзүнүн Имамул Худасы бар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн президенти бар да. Же казактын президенти бизге президентпи? Же арабтардын президенти королу бизге королбу? Король эмес. Биздин өзүбүздүн президентибиз бар. Ошол сыяктуу илимде дагы, шариятта дагы, мазхабта дагы биздин өзүбүздүн имамдарыбыз бар. Шейхул Ислам десе, исламдын шейх экен, демек чоң эме турбайбы деп эле адамдар неметип калып атат. Туура, чоң аалым. Бирок бизге, биздин бу кишиге муктаждыгыбыз жок. Анткени биздин ханафи мазхабтагы өзүбүздүн Шейхул Исламдарыбыз, өзүбүздүн аалымдарыбыз маселелерди чечип берип койгон. Бирок мынагу зикир жаатында ушул адамдын айткан сөзүн айтып атат. Азыркы учурда көпчүлүк ошол салафиттер, же болбосо вахабиттер дейбиз, ушу ахлу сүннат, биз Куран сүннөттү карманабыз деген немени карманып жүргөн кээ бир туугандарыбыз бар. Алар келет да айтат да, мен айтайын дегеним, бул алар келет дагы тасауф десе, тарикат десе, бул тарикат жолу, тасауф жолу бул ширк, бул бидаат, же болбосо бул адашкан жол деши мүмкүн. Бирок бул жерде алардын башын баштап берген Шейх Ибн Теймия өзү зикирдин фадилаты туурасында сөз баштап атат. Мындай дейт. Az-zikru lil-qalb mislul ma'i lis-samak. Жүрөк менен Аллахты зикир кылуу, зикирдин жүрөк үчүн оорду, балык үчүн суунун оорду канчалык болсо ошондой дейт. Балыкка суу канчалык зарыл болсо, жүрөккө зикир ошончолук зарыл дейт да. Демек, зикир кылбаган жүрөк бул өлүк жүрөк. Анткени суусу жок балык бул өлгөн балык. Факайфа якуну халу самак ида фарака ал-ма. Ибн Теймия, Шейх Ибн Теймия айтып атат. Балыкты суудан алып койсоң, балыктын абалы эмне болот дейт? Өлөт. А демек, Алланы зикир кылбаган жүрөк эмне болот? Өлөт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллахты зикир кылган жүрөк тирүү, Аллахты зикир кылбаган жүрөк өлүк деди. Сен өзүң оюңда ойлойсуң да, мен жүрөгүм тирүү эле, мен намаз окуп атпайм дейсиң. Өлүк биздин жүрөктөр. Эгерде сенин жүрөгүң тирүү болгондо, сен мындай күнөө кылбайт элең. Сен мындай намазыңды каза кылбайт элең.
Sen мындай кара ниетти кылып 5-10 тыйын үчүн бирөөнү сатпайт элең. Намаз окуп эле 20 миң доллар, 10 миң долларга отургузуп кетип атат. Намаз окуп эле алдап кетип атат. Намаз окуп эле бандиттик кылып атат, киши өлтүрүп атат, башка кылып атат. Эмнеге? Анткени биздин жүрөгүбүз өлүк али. Намаз окуп атабыз. Намазды эмне үчүн окушубуз керек? Ошо жүрөктү тирилтиш үчүн окушубуз керек. Аракет кылып атабыз. Намаз окуганда жүрөгүң бир аз дүкү деши мүмкүн. Башка учурда жүрөгүң жок, спокойный. Демек спокойный деген ал өлүк деген сөз. Тирик жүрөк ал жөн жатпайт. Ал дайыма Аллах, 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 Аллах деп жүрөк согуп турат. Жүрөк жөн эле дүк деп сокпойт. Жүрөк Аллах деп согот. Тирүү жүрөктөр ошондой болот. Пайгамбарлардын жүрөктөрү, аулиялардын жүрөктөрү ошондой болот. Ар бир мусулман жүрөгүн ошондой кылып ойготуш керек. Биздин жүрөктөр уктап жатат. Ибн Таймия карачы шейх. Өзү салафилердин башында турган адам. Бирок зикирдин зарылдыгын ушунчалык деңгээлде айтып атат. Ас-сабиату ашар 17-чи пайдасы аннаху юрису жалал қалби мин садаху дейт. Вакыт болайын деп калды. Демек, андан кийинки пайда зикир жүрөктүн датын кетирет дейт. Ар бир нерсени датпасат. Жүрөктү датпасуу бул нафсини ээрчүү менен жана дагы гаплетте калуу менен болот. Кудайды эстебей жүрүү. Мисалы канча вакыт намаз окубай жүрдүң, орозо кармабай жүрдүң, иштиң, чектиң, оңго бастың, тетири бастың, хулигандык кылдың, кээде атайлап хулигандарга кошулуп алып хулигандык кылдың. Өмүрүң өттү да. Балакатка жеткенден баштап 30ка чыкканга жери, 40ка чыккан жери, баспаган жерди бастың, кылбаган кылыкты кылдың. Демек, жүрөгүң дат баскан албетте. Демек, ошол дат баскан жүрөктү кетире турган нерсе бул зикир, тауба, истигфар дейт. Истигфар айтабыз Кудайга. Алла, менин күнөөмдү кечир, астагфирулла, астагфирулла деп. Тооба кылабыз Кудайга. Алла, күнөөмдү кечир деп тооба кылабыз. Анан кийин үчүнчүсү эмне? Дайымый Аллахты зикир кылабыз дейт. Аллахты зикир кылып эстеп жүрөбүз. Ошон үчүн ар бир күнөөгө тооба кылышыбыз керек. Ар бир күнөөгө. Мисалы үчүн адам күнөөсү көп да. Мисалы үчүн бир адам бар, 10 күнөөсү бар. 5-өсүнөн тооба кылды, 5-өсүнөн дагы эле тооба кылгысы келбей атат. Мисалы үчүн бирөө bir жерде иштейт, ал жерде сабашкасы бар. Бизде ошондой жакшы сөз бар, сабашка деп койгон. О сабашка деген сөз, ал уруксат жок иши кылып, тияк биягынан өлөп акча тапкан жол да. Ал мындай шариаттын тилин айтканда ал арам деген эле сөз. Анан биз жакшы сөз менен мындай сабашка деп койгонбуз да. Эми жумушу бар экен, айлыгы бар экен, анан айлыгынан тышкары сабашкасы бар деп коет. Ал айлыгы деген ал адал акысы. Сабашкасы деген сөз, ал тияк бияктан өлөп, хозяинга билдирбей таап аткан акча. Ал арам акча. Бизде көпчүлүк учурда эл ошого жакшы көңүл бөлбөйт да. Демек, сен бир тооба кылдың, намаз окуйсуң, бирок жумушуң бар, айлык аласың, ошо сабашкасы да бар. Бирок намаз окуп атасың. Сабашкасы деген сөз, сен намаз окуп атасың го, бирок ошол эле кечиде арам оокат менен күн көрүп атасың деген сөз да. Ошо окшогон нерселерден тооба кылышыбыз керек да. Кудай берет, рызкыны Кудай берет иншалла. Береке Алладан. Кеп акчанын объемунда эмес, акчанын көлөмүндө эмес. Биз турмушта мен ошондой нерсени көрдүм да. Бир адамдарды көрдүм. Акчаны көп табат. Бирок ошондо деле жетпейт. Бир адамдарды көрдүм, алар айлыкка эле иштейт. Болор болбос айлык, бирок берекелүү жетет. Көрсө маселе анда эмес экен, маселе берекет экен. 1000 сом тапсаң дагы адал мээнетте менен тапсаң, ошол 1000 сом 10 000 сомго тете келет экен. Ошондуктан Кудайым берекесин берсин. Өмүргө да ошол, өмүргө да береке берсин. Балаңа да береке берсин. Укум тукумуңа береке берсин дегенде 40 баланын кереги жок. Bir bala verse de Allah Teala senin ahiretine dua kıla turgan, senin tasaka tattıkta urpak bola turgan balanı verse senin tukumun berekeli oldu. 40 bala verip 40 жерде арақ içip жатса, же өзүнө пайдасы тийбесе, же элге пайдасы тийбесе, же семьясына пайдасы тийбесе, анда ал берекелүү укум тукум деп айтылбайт. Ошон үчүн ey Allah'ım укум тукумума береке бер. Ey Allah'ım ömrüme bereke ver. Ey Allah'ım din soluğuma bereke ver. Maселе ошондо. Hazreti Çuvak Hacı Allah rahmat kılsın. 45 yaşında gitti. Cap yaşlı.
Бирок берекелүү өмүр жашады. 90 жаш жашап кылбаган адамдардын мээнетин кылды. Кыргызстан эмес, Орта Азияга мээнет кылды. Миңдеген адамдардын намаз окушуна себепчи болду. Алла өмүрүнө береке бериптир. Ал адам 45 жыл өмүр жашады, бирок 100 жыл жашаган адамдардан 10 эсе соопту көп топтоду. Ошондон Алла Таала өмүрүбүзгө береке берсин лайым. Өмүрүбүздү Алла узун кылып берсин, берекелүү да кылып берсин. Ошон үчүн бардык нерсенин берекесин сураш керек. Баланын да берекесин сураш керек. Кыздын да берекесин сураш керек. Бизде ошондой түшүнүк бар. Кыз десе эле, кызды бир экинчи сорттогу адам катары көрүп, бала болсо, о менден туяк калды. Кыргызда ошондой бир түшүнүк бар. Андай болбош керек. Негизи шарият боюнча кыз дагы, бала дагы бирдей тең укукка ээ шарият боюнча. Пайгамбарыбыздын тукуму азыр жер бетинде саидтер толтура пайгамбарыбыздын тукуму. Пайгамбарыбыз хадисте айткан: "Удаккирукумуллаха фи ахли байти" 3 жолу айткан ушинтип. Менин үй бүлөмө жакшы мамиле кылгыла, менин жакындарыма, менин укум тукумума жакшы мамиле кылгыла деген. Алар кимдер? Пайгамбарыбыздын Фатима деген кызынан таркалгандар. Азыр кээ бир тарыхчылардын айтуусунча жер бетинде 45 миллион пайгамбарыбыздын тукуму бар, саидтер бар дейт. 45 миллион, субханалла. Бирок пайгамбарыбыздын кызынан таркаганы менен пайгамбарыбыздын каны алардын кан тамырында жүрүп атат. Аларды сыйлаш ар бир мен мусулманмын деген адамдын мойнундагы түздөн түз милдети, парзы болуп эсептелет. Ошондон Алла Таала укум тукумубузга андан көрүп береке берсин. Андан кийинки зикирдин пайдасы: зикир күнөөлөрдү кечирилишине себеп болот. Күнөөлөрдү жоёт. Жана дагы зикир эң жакшы сооптуу амалдардын бири. Эң жакшы сооптуу амалдардын бири дагы зикир аркылуу Алла Таала толгон токой күнөөлөрдүн баарын кечирет экен да, субханалла. Зикир кылган адам риядан арылат. Дайыма Аллахты зикир кылып жүргөн адам рия кылбай калат. Азыр рия деген маселе бар го бизде. Рия деген намаз окусаң деле эл көрсүн деп мактана бересиң. Орозо тутсаң деле эл көрсүн деп мактана бересиң. Мечит салсаң деле эл көрсүн деп мактана бересиң. 5 сом садака кылсаң деле мактанасың. 1000 сом садака кылсаң деле мактанасың. Тууганыңа садака кылсаң деле мактанасың. Ата-энеңе садака кылсаң деле мактанасың. Бир Алла үчүн деген нерсебиз жок да. Ким Аллахтын зикири жүрөгүнө орногондо, ал адам Алла үчүн кыла турган болот. Ал адам 5 сом берсе дагы, жакынына берсе дагы, чоочун бирөөгө берсе дагы, ошону Алла үчүн кыла турган болот. Ошон үчүн ошондо адамдар субханалла, ошо берген садаканы күнөөнү жашыргандай жашырып калышыбыз керек экен. Мисалы үчүн күнөөңдү кандай жашырасың? Бир күнөөң бар, бирөө билип калса, жерге кирип кетейин дейсиң да. Кыргызстандан көчүп кетишке, Бишкектен көчүп кетишке туура келет. Анткени ушундай күнөө кылгансың, Бишкекке батпайсың ал күнөө менен. Россияга кетишиң керек. Күнөөңдү кандай жашырсаң, кылган сооп амалыңды ошондой деңгээлде жашырышың керек дейт да. Биз бир аз сооп кылып коюп мактанабыз, биякта былгып атканы менен ишибиз жок. Чындап эле ошондойбуз да. Бирок зикир адамды ошондой деңгээлге көтөрөт экен. Зикирдин жашообузда орду чоң, ошондуктан туугандар, иншалла, ошон үчүн баягы ориялардын жолу, бул тарикат жолу, тасаввуф жолу, бул зикир жол. Намаз ибадатты, Алла буйруган 5 убакыт ибадатыңды кемчиликсиз аткарасың, ошону менен бирге кошумча өзүнүн убакытлары белгилүү мөөнөтү менен белгилүү зикирлер берет, ошол зикирлерди аткарыш керек болот. Муну атайын ошол шейхтер болот, ошол шейхтер атайын зикирлерди берет. Алла разы болсун баарыңыздардан, иншалла. Эмки сабакта ушул маселени улайбыз. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин.